Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакпековна. Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы баш жана кичине тамгалар. Буга чейинки сабактарда биз тамгалар жөнүндө маалымат алганбыз, тыбыштар жөнүндө маалымат алганбыз. Кыргыз тилинде канча тамга бар экенин билесиңер, балдар? Кыргыз тилинде канча тамга бар? Кыргыз тилинде 36 тамга бар. Ошо 36 тамга баш тамга жана кичине тамгалар болуп эмне болот экен? Бөлүнөт экен, балдар. Анда эмесе сабактын максаты менен таанышабыз. Алфавиттеги тамгалар жазылышына карай баш тамгалар жана кичине тамга болуп бөлүнөрүн билебиз, балдар. Анткени алфавитте биз жаттап атканда эле тамгаларга көңүл бурабыз. Кыргыз тилинде баш жана кичине тамгалардын жазылышы жөнүндө маалымат алабыз бүгүн. Манас Баатырдын эрдигин угуу менен эли жердин кымбаттыгын билебиз, балдар. Текст угуу менен эл жерди Манас атабыз кандай коргогондугун маалымат алабыз. Сүрөткө көңүл бурабыз, балдар. Бул сүрөт бүгүнкү темага тиешелүү сүрөт. Бүгүнкү тема менен аябагандай байланыштуу. Сүрөттөн биз эмнени көрүп атабыз? Сүрөттөн биз Ысык көлдү көрүп атабыз. Бул Ысык көл кайда жайгашкан? Кыргызстандын Ысык көл областында жайгашкан. Жайында баарыбыз Ысык көлгө эс алабыз. Эми ушу Ысык көл, балдар, кандай карагыла, тамгаларга көңүл бургула, кандай жазылып турат? Бул эмненин аты? Ысык көл. Жер суунун аты, энчилүү ат бул. Көңүл бургула, жөн эле карап отурбашыбыз керек, көңүл бурушубуз керек, балдар. Сары челек, бу дагы аябагандай кооз, туристтер көп барып эс алышат, Ысык көлгө, Сары челекке барып. Бул жерде дагы баш тамгалардын жазылышына көңүл бургула, балдар. Тамгалар кандай жазылып жатат бул жерде да? Сары челек. Анан кийин баланын сүрөтүн көрүп атабыз, балдар. Бул аты Асанов фамилиясы. Бул энчилүү ат. Адамдын өзүнүн аты болуш керек, балдар. Бул кандай жазылып атат? Буга да көңүл бургула. Фамилиясы Асанов деген. Сабыр деген кандай жазылып атат? Баш тамга менен жазылып атат. Бул кыздын аты жөнү Айнура экен, фамилиясы Муратова экен. Муратова Айнура дейт. Бул да кандай жазылды, балдар? Көңүл бургула буга дагы кандай жазылгандыгы. Эми алфавиттеги тамгалар жазылышына карай баш тамга жана кичине тамга болуп бөлүнүшөт. Уктук, азыр эле биз баш тамгалар, кайсыл учурда баш тамгалар жазыларын көңүл бурдук. Баш тамга менен энчилүү аттар жана ар бир жаңы сүйлөмдүн биринчи тамгасы жазылат. Баш тамга, карагыла, энчилүү аттар кайсыл аттар болушу мүмкүн? Энчилүү аттар: Асан, Үсөн, Айнура, Элиза, Айназик, Амина, Талант, Бакыт, адамдын өзүнө коюлган аттар. Анын эмнеси? Фамилиясы экен. Анан тышкары дагы эмнелер болушу мүмкүн? Энчилүү аттар. Энчилүү аттарга адам, жаныбар, шаар, кыштактардын жана башкалардын аттары кирет. Биз азыр эле сүрөттөн байкасаңар, балдар, эмнелердин сүрөтүн кетирдик? Жер суунун аттарын кетирдик. Булар дагы эмне экен? Энчилүү аттар болуп эсептелинет экен. Жана шаарлардын аты: Бишкек, мисалы, Америка, Россия десек, алар дагы баш тамга менен жазылат экен. Баш тамгаларга уланып жазылган калган тамгалар кичине тамгалар болушат. Ал эми чекиттен кийин ар бир сүйлөмдү жазып жатканда биз эмне кылат экенбиз, балдар? Алардын баардыгын баш тамга менен жазат экенбиз. Эми көңүл бурабыз бул жака, балдар. Сөз турат бул жерде, сүйлөм турат. Бул жерден биз азыр эле бүгүнкү тема баш жана кичине тамгалар жөнүндө сөз кылып атпайбы, балдар? Баш жана кичине тамгалар жөнүндө сөз кылганда
Биз сүйлөмдүн ичинен бул жерден көнүк ишинде биз эмне кылышыбыз керек балдар? Энчилүү аттарды табышыбыз керек. Мынакей Бишкек, Ысык көл, Сабыр, Айнура. Бишкек деген бул Кыргызстандын борбору, Кыргызстандын борбор шаары Бишкек деп аталат. Энчилүү ат жердин биздин жерибиздин эмеси, борбор шаарыбыздын аты болуп атат. Эми мен Бишкек шаарында жашайм. Карагыла, сүйлөм мен Бишкек шаарында жашайм. Ушул жерден мага баш тамга менен эмне себептен Бишкек деген сөз баш тамга менен жазылып турат, кичинекей эмес. Ушунун себебин табышыбыз керек. Анткени балдар, Бишкек деген эмне бул? Энчилүү ат. Энчилүү ат болгондуктан булар сүйлөмдүн ортосунда болобу, аягында болобу, сүйлөмдүн башында болобу, бул эмне? Баш тамга менен жазылат. Эгерде биз кичинекей тамга менен жазып койсок, анда бул аябагында чоң ката болуп эсептелинет. Ысык көл. Бул жер суунун аты, карагыла. Кыргызстандын эң кооз көлү бул Ысык көл. Карагыла балдар, Кыргызстан деген эмне себептен бул баш тамга менен жазылып атат? Анткени сүйлөм бүткөндөн кийин жаңы сүйлөм жазылып жатканда сүйлөмдүн башындагы кандай гана сөз болбосун, ал эмне? Баш тамга менен жазылыш керек. Кыргызстан эң кооз көлү бул Ысык көл. Ысык көл жер суунун аты, энчилүү ат болгондуктан биз сүйлөмдүн аягына келди. Эгерде бул сүйлөмдүн башында турса да, ортосунда турса дагы биз эмне кылат экенбиз балдар? Баш тамга менен жазат экенбиз. Сабыр адамдын аты, энчилүү ат бу дагы. Бүгүн Сабыр мектепке кеч келди. Ким? Сабыр, мынакей Сабыр баш тамга менен сүйлөмдүн ортосунда турат, баш тамга менен жазылып атат. Айнура сабактан 5 алды. Карагыла, Айнура деген сүйлөмдүн башында туруп атат. Эгерде бул Айнура деген сүйлөмдүн аягында болсо деле, биз эмне кылат экенбиз аны? Баш тамга менен жазабыз балдар. Биз азыр көнүк ишинде бул баш тамгалар эмне экен? Баш жана кичинекей тамгалар деп атабыз. Карагыла. Булар эмне? Энчилүү аттар. Ошол себептен баш тамга менен жазылды. Ал эми шаарында жашайм, эң кооз көлү дегендер булар эмне болду? Кичинекей тамга менен жазылды. Булар эреже боюнча кичинекей тамга менен жазылыш керек. Анткени булар эмне? Энчилүү аттар боло албайт. Тема боюнча жалпы түшүнүк алып болуш керек, балдар. Эми бул жерден сүрөткө жакшылап көңүл бурсаңар, мен бүгүнкү сабакты ушул сүрөт боюнча баштагым келип атат. Аябагандай бул негизи биз аябагандай сыймыктанабыз. Бул кыргыз эли үчүн бир өзүнчө бир дем күч берген бир эпостордун бири. Мисалы карагыла, кимди көрүп атабыз? Бул эгерде кимде ким тапкан болсо, бул сүрөт ким экендигин азаматсыңар балдар. Бул Манас Баатыр. Манас Баатыр. Бул кыргыз элин эмне кылган? Коргогон, өз элин аябагандай жакшы көргөн, жакшы кол башчы болгон баатырларыбыздын бири. Бул көлөмү жагынан да аябагандай чоң. Бул Манас эпосун кимдер айтат бизде? Манасчылар айтат, мынакей. Бүгүнкү тема ошол Манас эпосунда боюнча өтмөкпүз. Манас эпосу боюнча бизге чакан текст берилген. Ошону азыр угуу менен Манас Баатыр боюнча кичине да болсо маалымат аласыңар, балдар. Мына Манастын кандай сүрдүү экендигин көрүп атасыңар, балдар. Сүрүн. Анын өзүнүн 40 чоросу мына артында келе атат. Анын минген аты, анын бүркүтү, кушу, мына кийген кийими, бул өзүнчө эле бизге бир өзүнчө дем күч берет. Манас деген сөздү укканда эле. Эми балдар, биздин китепте Манастын таласка көчүп келиши. Эгерде буга чейин силер Манас жөнүндө манасчылардан уккан болсоңор, билесиңер, Манас төрөлүк кезде эле буларды эмне кылган? Алтайга сүрүлүп кетишкен болчу. Анан ошол жактан Манас Жакыптын уулу Манас төрөлгөн, анан ошол жерден Манас чоңоюп эс арткандан кийин, анан өзүнүн эли жерин кайда экенин уккандан кийин Манас эмне кылат? Эли журтун баардыгын жыйнап алып, эмнеге алып келет? Таласка көчкөнгө
аракет жасап баштайт. Эми ошол текст боюнча көңүл бургула. Анан текст окуп атканда жөн гана угуп отурбастан балдар, биз бул жерде бул текст эмне себептен бул жерде дагы эмне бар балдар? Биздин темага аябагандай тиешелүү бул. Себеби биз эмне кылат экенбиз? Энчилүү аттарды дагы табат экенбиз. Анда эмесе текстке көңүл буруп, текстти угабыз. Катагандын кошою Манаска караан болуп, 40 үйлүүнү жай баракат көчүрүп, киндик каны тамган Ала тоого келе жатышты. Катар-катар ашуулардашып, иленин башындагы 3 аралга жетип өргүмөк болушту. Чоң иленди кыдырып, каркылдаган каргасы, куркулдаган кузгуну жок Сары өзөндү тандашты. Сары өзөн түзүндө кулан ойногон, аттын буту баса элек алмасы бышып көң болгон, жаңгагы кулап сай болгон жер бейиш экен. Эми балдар бул жерден эмне жөнүндө айтып атат? Бул жол жүрүп келатып кандай жерлерге туш болгондугу айтып атат, Катагандын кошою Манас баштамга менен туруп атат. Сөздөр көңүл бургула балдар. Булардын баардыгы эмнелер? Энчилүү аттар. 3 аралга жер суунун аты. Сары өзөн жер суунун аты. Көңүл бурабыз балдар. Алар үйүрмөнүн сазына 3 күн жыйын курушту. Акылман кошой дилиндеги сөздү айтты. Алышар душман, басташар жоо көп. Азган тозгон кыргызга Манасты кан көтөрүп алалы. Кабыланым Манас 40 уруу кыргыздын касиеттүү уулу болуп, кас душмандан ата журтуңду сакта. Эгер бирөө кол салса, ажалым жетип өлбөсөм, тууңдун түбүндө туруп берем. Ушул Сары өзөндүн аягы атактуу кең кол, чоң таласты жердеп чеп кылып, душмандын келер жолун таштап, бек кылып эл журтуңду кастарлап күтүп ал балам. Бул ким айтып жатат? Бул мынакей сүрөттү карап көрсөңөр балдар, бул жерде мынакей кошой, бул Манас өзүнүн эл журтун чогултуп алып, эмне деп атат? Душманың көп дейт. Көп деген азап тозокторду көрөбүз дейт. Бирок ошондо дагы эмне кылышыбыз керек дейт биз? Көп жерлерди басып өтүп, өзүбүздүн кең кол, чоң талас деген жерге эмне кылабыз дейт? Ошолор чеп кылып барышыбыз керек деп атат. Бул жерде энчилүү аттарга көңүл бургула. Кошой, Манас, мынакей сүйлөмдүн ортосунда турса дагы Манас, Кабыланым Манас деп турат. Сары өзөн, энчилүү ат, жер суунун аты. Кең кол, талас, таласты, энчилүү ат балдар, көңүл бургула. Коштошуп кошой ат башыга кетти. Ак балтан ойгуттарга, Сары көлгө кетти. 3 кандын эрендери бөлүнүп, 40 үлүү таласты бет алып көчүштү. Жылгындуу кең кол, кең талас жер соорусу экен. Дүңкүйгөн токой таалында маралы маңкайып, куланы куюндап оюн салат. Мунарадай чынарында улардай чымчыктары сайрайт. Жоон аркандай жыландар ийилип, тунук булагы жылаажын кагып жылжып агат. Айлана тегереги жылганып будурдан бугу, адырдан аркар куюлат. Улуу тоодон бүткөн чепке окшойт. Манастын жүзү күндөй жаркырайт. Ата конушу кең таласка көңүлү чалкып, болкулдап өзүнө сыйбай турду. Булар эмне кылды? Баардыгы ар бир жакка бөлүндү дагы, бирок эмне кылды? Таласка келишкендигин айтып атат. Бул жерде карагыла. Ат башы жер суунун аты, ак балта адамдын аты, Сары көлгө, мынакей талас, кең кол, талас, булар жер суунун аттары балдар. Көңүл бурдук, Эми эгерде эмнеңер болсо, бул жерден биз эмне кылсак болот экен балдар? Жер суунун аттарын дагы бир жолу текстке көз жүгүртүп карап көрсөк болот экен. Карагыла. Жер суунун аттарына да биз кайрыла турган болуп атабыз, анткени бүгүнкү тема баштамалардын жазылышы. Иш дептериңерге жазсаңар болот. Кошой деп Манас,
адамдын аты баштамага менен жазып отурабыз балдар. Ала тоо, Үч арал, Сары өзөн, көңүл бургула. Андан кийинки текстке кетебиз. Кошой адамдын аты жазабыз балдар. Манас, бу жерде. Ата журт, Сары өзөн, Кең кол, Талас. Ат башы, мына балдар. Кең кол, Талас, мына жер суунун аттарын баардыгы эмне? Жакшы эле билдик болуш керек. Дептерге, иштептерге жазып алсаңар болот. Эми суроолор. Манас деген ким болгон? Манас деген ким? Ойлонуңуз балдар. Манас деген ким? Азыр эле айттык. Манас өзүнүн эли жерин канча азап тозок менен, канча көптөгөн кыйынчылыктарды көрүп, өзүнүн туулуп өскөн ата журтун алып келди. Киндик кан тамган ата журтун алып келди. Манас деген бул кыргыз элинин баатыры болгон. Манас эли менен каяктан келе жаткан? Алтайдан келе жаткан. Эмне үчүн? Өзүнүн эли жерин отурукташ үчүн. Кошой Манаска эмне деп акыл айтты? Кошой бул Манастын эмне? Акыл айткан насаатчы баатырлардын бири. Манас элине кандай кызмат кылган? Манас элине кандай кызмат кылган деп ойлойсуңар балдар? Манас элине кандай кызмат кылган? Эгер элине ушунча камкөрдүк коруп алып келип атса, жакшы эле кызмат кылган болуш керек, балдар? Манас элине кандай кызмат кылган деп ойлойсуңар? Манас өз элине ак ниет, адал, элдердин баарына эмне кылган? Жакшы мамиле кылган. Дагы кандай сөздөр менен айтсак болот? Адал кызмат кылган. Ал өз эли жери үчүн эмне кылган? Жанын курман кылган деп атат. Манас эпос. Манасты кимдер айтат? Дагы бир жолу нерселерден такталайынчы. Манасты манасчылар айтат балдар. Биздин Манасты эң атактуу манасчыларыбыз бул Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков эгер деп айтсак болот. Азыркы манасчылар дагы бар, аябагандай мыкты манас айткан адамдар бар. Азыркы учурда кызыл китепке киребиз деп аябагандай аракет кылып жатышат. Манас жөнүндө айта берсе аябагандай сөз көп. Биз Манас эпосунан текст алдык, ошол тексттен биз эмне кылдык? Баштамгаларды ажыратып алдык. Ал баштамгалар эмне экен? Энчилүү, жер суу аттары жана адам аттары. Эми балдар үйгө тапшырмага көңүл бургула. Алфавит боюнча тексттен тиешелүү сөздөрдү таап жазгыла. Акылман, Адан башталган баштамгаларды жазып көрсөңөр болот. Болуп, душмандан, иленин, көчүрүп, Манаска. Алфавит боюнча тексттен тиешелүү сөздөрдү таап жазгыла дейт. Текстке көңүл бурабызда Адан башталган кандай сөздөр бар экен? Акылман. Дагы кандай сөздөрдү көңүл бурсак болот? Азамат. Болуп дегенге душмандан, көчүрүп, Манаска, Адан башталган сөздөр көп эле болуш керек, Ошого да көңүл бургула. Эгерде алып кетсек, мисалы, бул тексттен эле карай койсок болот. Бирок сөздөрдө текстке көңүл бурбасаңар деле балдар, Адан башталган акылмандан башка да кандай сөздөр бар? Ошого дагы көңүл бургула. Акылман, Манас акылман болгон, айкөл болгон. Дагы кандай сөздөрдү алсак болот? Душмандан эмне кылган? Дос, душман, Манаска, мыдан башталган кандай сөздөр болсо, ушулардын баарын эмне кылабыз? Дептерге жазабыз. Анан сөз түрдө, эгерде бул сөздөр жазып атканда энчилүү аттар кезиксе, анда энчилүү аттарды эмне менен жазабыз балдар? Сөз түрдө баштамга менен жазабыз. Буну унутпашыбыз керек балдар. Сак саламатта калгыла. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты балдар. Бүгүнкү сабак боюнча жакшы маалымат алдык болушубуз керек деп ойлойм. Анткени бүгүнкү темада Манас эпосу боюнча сөз кылдык.